Атактуу актер, режиссер, продюсер, сценарист Джеки Чанды тааныбаган кино сүйүүчүлөрү жок чыгар. Актер 1954-жылдын 7-апрелинде Гонконг шаарында туулган. Тасмадагы карьерасын каскадер катары баштаган. Кээ бир учурда аны эпизодторго жана кичинекей роль жаратууга чакырып турушкан. Кунг-фу акробатиканы ишеничтүү билип, пластика жана сценалык өнөрдү мыкты билген Чан 1970-жылдардын аягында чоңураак ролдорду жаратып, кийинчерээк өзү тасма тарта баштайт. Ал комедия менен уруш искусствосун, кадимки көчө согушун аралаштырып, көңүл ачуучу тасмаларды жасап, акырындан жаңы кино жанр түптөп баштаган. Оба биз Джеки Чанды мыкты кино актер, каскадер катары билебиз. Бирок анын жеке жашоосундагы кээ бир кызыктуу фактыларды баары биле бербесе керек. Алдыда Джеки Чан тууралуу 7 фактыны айта кетели. Биринчи, жашыруун эмес, Джеки Чан туулганда аны ата-энеси ымыркайды биринчи болуп көргөн. Британиялык акушерге сатууну каалашкан. Актердун айтымында, эгер сатылып кетсе, ал Британияда жашап, кытай тилин таптакыр билбей калмак. Ошондой эле актер эмес, доктор болушу мүмкүн экендигин айткан. Экинчи, көзүн чоңойткон. 1976-жылы Джеки көзүн чоңойтуу үчүн операция жасаткан. Ага себеп мас машыктыруучу тасмасын тартып жаткан учурда партага жыгылып, көзү жаракат алган. Дарыгерлер жараатты карап чыгып, аны сакайтуу менен косметикалык операция жасоону сунушташкан. Үчүнчү, машыгуу. Джеки күн сайын 3 сааттан кем эмес убакытта машыгуу менен алектенет. Машыгууга чейин 8 чакырым жолду чуркап өтөт. Оор таштарды көтөрүү, отуруп туруу, бокс менен алектенүү. Ошондой эле киного керектүү образдарды кайталайт. Төртүнчү, Джеки тасмага тартылуу учурунда абдан көп жаракат алат. А бирок актер мындай көрүнүштөрдөн коркпойт. Ал ооруканага түшүүдөн, дарыгерлерден жана ийнеден коркот. Бешинчи, Джеки Чан кайрымдуулукка абдан жакшы көңүл бурат. Мурда балдар интернатына белек жөнөтүп, акча берип турган. Кийинчерээк Джеки Чан кайрымдуулук фондун түзгөн. Анын жардамында 50ден ашык кытайлык рак менен ооруган балдардын дарылануусун каржылап турган. Ошондой эле кунг-фу мектептери үчүн да акча бөлүп турат. Алтынчы, өмүрүн тобокелге салган трюк. Ал тартылып жаткан Кудайдын куралы тасмасында бийик тоодон секириш керек эле. Мындай бийиктиктен эч кандай коопсуздук арканы жок. Жердеги аба шарынын үстүнө секирген. Эгер багыты өзгөрүп кетчү болсо, аны өйдөдөн келаткан куткаруучу сактап калмак. Бул анын карьерасындагы эң тобокелдүү эпизод эле. Жетинчи, Джеки Чан эч кандай алкоголдук ичимдик ичпейт, тамеки тартпайт жана кофеден таптакыр баш тарткан.